Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде кайрадан Айкын программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Бүгүнкү темабыз аксакалдар сотунун бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү туурасында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга дагы атайын меймандарды чакырып алганбыз. Биринчи сиздерге меймандарды тааныштырып өтөйүн. Ысык Көл облусундагы аялдар кеңешинин төрайымы Жумабекова Акылсайра Кадыралиевна, ошондой эле Тоң району Бөкөнбаев айылындагы аксакалдар сотунун мүчөсү Жаркынбай Шамиев, ошондой эле Бишкек шаарынан бери бизге мейман келип отурат аксакалдар сотунун ассоциациясынын төрайымы Мамакеева Замира Токторбековна. Жана менин жанымдагы олтурган аксакал Түп районундагы Арал айыл аймагынын аксакалдар сотунун төрагасы Айтбай Карыбаев агайлар келип отурду. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен биздин студиябызга кош келипсиздер. Анан биринчи эле ушул сиздер менен маек куруудан мурда Роза Отунбаеванын Демилгес эл аралык коомдук фонду ошо Кыргыз Республикасындагы аксакалдар сотунун ишмердүүлүгү туурасында изилдөө да жүргүзгөн экен. Алдыдагы мүнөттөрдө ошо изилдөөнүн жыйынтыгы кандай болгон туурасында, ошондой эле аксакалдар сотунун бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү туурасында сөз кылалы деп турабыз. Ал эми биринчи эле суроону Замира Токторбековна сиздерге берейин деп жатам. Ушу ассоциациянын түзүлгөндүгүнө канча убакыт болду? Анан кандай иштерди алып барат? Ушул жөнүндө маалымат берсеңиз биринчи. Саламатсыздарбы? Аксакалдар сотунун ассоциациясынын төрайымы болом, Мамакеева Замира Токторбековна. Биздин ассоциациябыз 22 декабрда 2017 жылы түзүлгөн. Ага чейин мен дагы Октябрь район боюнча Бишкекте аксакалдар сотторунун төрайымы болгом. Ошол жерден 3 жылдан бери иштеп келатып, мен аксакалдар соттун жумуштарын карап, кемчиликтерин, канча немелери бар экенин билип туруп, анан кийин мэриядан ошо мүчөлөр менен сүйлөшүп, аксакалдар сотту окутканга чуркап жүрүп, ошо Минюстан Высшая школа правосудиядан окууну өткөнбүз. Ошонун ичинен 10 киши региондордон чогулган, Чуй область боюнча аксакалдар сотунун мүчөлөрү, анан 10 киши Бишкек районный аксакалдар соту болуп, 20 киши болуп чогулуп, ошол жерден Высшая школа образованиядан окууну өткөнбүз. Ошонун ичинен бүтүп атканда мен инициатива боюнча сунуш кылгам, ушундай ассоциация кылып, бөлүнбөй баары чогулбайлыбы, бир площадка түзбөйлүбү деп, ошол жерден ассоциацияны түзөлү деп, ошо Минюсттан каттоодон өткөнбүз 2017 жылы. Ошондон бери аксакалдар сотторунун бул жумуштарын карап, көп жерден жардам берип, буларды окутканга, анан кийин гос органдар менен буларды байланыштырганга, Верховный соттун төрагасына барып, жолугуп, булардын маселесин айтып, кандай кемчиликтер бар. Анан региондо жанагы районный соттор менен, бул районный жанагы региондогу аксакалдар соттор менен буларды жолугуштурууга, окутууга, булардын маселесин чечүүгө, ошого аракеттенип биз чуркап, азыр ар бир региондордо районный соттордон кураторлор бар. Биздин суроо боюнча именно приказном порядке, приказ менен, мына менин жанымда приказ бар. Ушундай приказ менен чыгарып, ар бир районный сотто, ар бир аксакалдар сотун байланыштырга, окутканга, буларга жардам берүүгө, консультация неметүүгө. Мындан ары дагы көп маселелер бар да, булардын ошо куратор менен иштегенге. Андан тышкары өкмөттөр менен байланышып, буларга жардам бергиле деп, мына жакында жаңы мыйзам боюнча, баш мыйзам боюнча биз аксакалдар сотторго каражат киргизгенбиз. Бул биринчи жолу тарых боюнча болуп атат да, анткени бүгүнкү күнгө чейин аксакалдар соту бекер иштешет. Кээ бир региондордо, кээ бир айылдарда аксакалдар соттор каражат мындай эмне деп коет эле, поощрение сыяктуу эле алат экен, кээ бирөөлөр албайт экен, кээ бирөөлөр мындай сыйлык беришет экен, кээ бирөөлөргө беришпейт экен. Ошон үчүн баш мыйзамга, конституция боюнча, жаңы конституция боюнча 115-беренеге киргизгенбиз. Аксакалдар соттор жергиликтүү местный самоуправлениядан
неме финансирование болот депчи. Жакшы, анан ошо иликтөө жүргүзүлдү деп атпайбызбы? Роза Отунбаеванын демилгеси менен ушул 2022 жылдын июлдун ноябрга чейин жүргүзүлүптүр. Анда 7 облус, ошондой эле Бишкек, Ош шаарында жүргүзүлүптүр. Ошо изилдөөнүн жыйынтыгынан сизде маалымат барбы? Кандай болду? Кандай көрсөткүчтөргө жетишти? Ооба, буларга чоң рахмат. Өткөн жылы 2022 жылдан баштап булар анализдеп чыгышыптыр. Бүт 7 область боюнча барып, аксакалдар сотторунун мүчөлөрү менен жолугушуп, анан кийин жакында эле бизге баарыбызды тиги өкмөттөр мүчөлөрүн, аппарат президенттин мүчөлөрүн, аксакалдар сотторунун шаардагы Чүй область боюнча бизди да чакырып отчетун беришкен. Булар абдан жакшы иштеп келгенде, ушу ар бир аксакалдар сотунун кандай иштери жүрүп атат, кандай ишти карап атышат, кайсы жагында кемчиликтери бар, кайсы жагына жардам бериш керек, кайсы жагын неметиш керек деген көп чоң иш аткарып келишиптир да. Буларга чоң рахмат. Булардын изилдеген боюнча аксакалдар сотунун чынында бүгүнкү күндө мыйзамын башынан аягына чейин карап чыгыш керек да. Биз да ошону баштаганбыз 5 жылдан бери ушу мыйзамыбызды жылдыра албай эле. Себеби дегенде биз жана баш мыйзамга айтып атпайбызбы? Каражат киргизгенбиз местное самоуправлениядан деп. Ошо маселе бүгүнкү күнгө чейин чечилбей жатат. Себеби деген булардын статусу как общественный орган болуп калганда, мурунтан бул конститут булар деген 1995 жылы временный положение менен түзүлгөн болчу да. Андан кийин 2002 жылы мыйзам чыккан атайын аксакалдар соттору жөнүндө деген. Ал жагында булар жанагы судебный системанын канатына киришкен болчу да. Андан кийин конституция өзгөрүлгөн сайын 2005-2010 жылы буларды ылдыйлатып отуруп, местное самоуправлениядан 2010 жылы как общественный орган кылып койгонда. Дагы маегибиздин жүрүшүндө дагы сөздү улантабыз. Жаркынбай Шаймиев, сизге суроону берейин. Алыскы Тоң районунда бергеле олтурасыз. Сиздерден Бөкөнбаев айылында аксакалдар сотунун мүчөсү катары айтсаңыз, сиздерден соттун дараметин көтөрүү максатында бүгүнкү күндө кандай иштер аткарылып жатат? Сиздердин негизги милдет ушу эки тарапты жараштыруу эмеспи негизи? Аксакалдар сотунун эң башкы максаты. Негизи ошондой. Бизге мисалы үчүн Күнчыгыш айыл өкмөтүндө Бакамбай селосундагы бизде мүчөлөрүбүз 5-өбүз, бирөөсү жетекчибиз төрага, төрайым, төрайымдын да секретары. Анан калганы үчөөбүз мүчөлөрүбүз. Анан эми биздин ишибиз Кудубай буюрса жакшы. Ушул өткөн жылдын күз айларында ноябрда экен жанагы Отунбаеванын демилгеси менен келишкендер келишип биздин жанагы арыз келип түшкөндөн регистрация жасаган китебибизди, анан кандай протокол жазганыбызды, кандай чечим чыгарганыбызды, кандай иш алып барганыбыздын баарын тең эме кылды. Текшерип, көрүп, баары менен таанышып кетишти. Анан абдан силердики бүт республика боюнча жакшы аксакалдар соту экен, иштериңер жакшы экен деп ушундай жыйынтыкка келип кетишти да. Бизде помещениябыз бар, айыл өкмөттөн бөлүнүп берген. Компьютерибиз бар. Анан буюрса иштерибиз жакшы. Анан дагы айтайын дегеним, биздин жанагы эмелерди арыз менен келгенде участковый милициялар жардам берет. Алар явканы эме кылат да, алып келип турушат бизге. Анан кээ бир мындай тил албаган мындай эл арасында болот эми. Баягы биз жараштырып, бүт баарын тең жараштырганга аракет кылабыз. Анан кээ бир мындай такыр тил албаган тил азарларга кичине штраф салганга туура келет. Ошол эми азыр быйыл бир 4-5 арыз түштү. Жыл башынан бери. Негизи кышында көп арыз болбойт. Мына жаздан башталат да, себеби жанагы суу талаш, арык талаш, жер талаш, анан кийин мал кошкондор малыбызды бербей койду, анан акчасын бербей атат дегендер ушундайлар да көп келет. Акыл Сайра Кадыралиевна, суроону сизге берейин. Сиз Ысык Көл облусунун айылдар кеңешинин төрайымы катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө аксакалдар сотунун курамында бул гендердик теңчилик сакталуудабы бүгүнкү күндө сиздин көз карашыңыз боюнча? Эми
Кыргызстан боюнча аялдар кеңеши бар да. Ошол аялдар кеңешинин составында ошол биз коомдук башталышта деген иш чаралардын баарында аялдар жүрөт. Аксакалдар сотунда ушу былтыркы 5 ай 6 айдын өлчөмүндө ушу Кыргызстан боюнча USAID-тин колдоосу менен каржылоосу менен Роза Тумаеванын демилгелүү тобу Укук булагы аттуу проектиси менен бүтүндөй 11 айлык өкмөт изилденип, ошондо аялдардын катышуусу, эркектердин катышуусу, жаш өзгөчөлүктөр бүт бардыгын тең ушунчалык көп маалымат бар. Эми бизде кыргызда сөз бар да, бала ыйлабаса энеси да сүт бербейт. Ошон үчүн бул коомдук башталышта деп 2002 жылы 5 июлда кабыл алынган бул мыйзам. Кадимки ошол аксакалдар соту болуш керек деген. Эми ошондон бери бул ассоциация уюштурганына мен кубанычтамын. Ошондон бери бирок алгылыктуу ишти ошо чогулап жасаш керек да аксакалдар соту. Аялдар катышат. Ошо Роза Тумаеванын дагы ошол Үмүт булагы, Укук булагы демилгеси менен уюштурулган ошо проектисинде аялдардын дагы катышуусу 16%-ти көргөзгөн. Жаш өзгөчөлүктөр дагы бүт баары тең соответствует. Эми бул мыйзам эмнеге керек дегенден башташыбыз керек да. Эмнеге керек бул? Бул 2002 жылы кабыл алынганда коомдук башталышта деп кабыл алынып калгандан кийин буга өтө көңүл бөлүнбөй жүрөт. Муну аракет кылып ошо жасаш керек. Бул шаардык соттор, райондук соттор бүтүндөй бул ишке жакшы көңүл бөлүш керек. Маселен, шаарда 5-6 сот болсо, ошонун күнүгө 5-6 иш каралат. Ошондо бир айда эле 1000ге жакын иш каралат экен. Ошонун 30% жөнөкөй гана ошо жарандардын арасындагы талаш тартыштар, ушул сыяктуу сот. Ушул сотторду, ушул караштуу ишти дагы жолдоого укугу бар соттордун дагы. Аксакалдар соту эгерде реальный иштеп, туура чечим чыгарганына көзү жетсе, прокуратура да берет. ГОВДлар да берет, сот да бериш керек. Ушул ишти силер караганга силерге жибердик деп. Ал аксакалдар соту аны 15 күндүн ичинде карап бериш керек. 10 күндүн ичинде ошонун жообун ошол арыз ээсине бериш керек. Анан эгерде ошол аткаралбай атса, аны кадимкидей сот аткаруучулар аткарат, ошону аткартат. Эми эгерде ошол 3 күндүн ичинде ошол арыз берген тарапты, арыздануучу жана жабырлануучу тарапты кадимкидей эле укук коргоо органдары алып келип берет ошо аксакалдар сотуна. Кадимкидей бул мындай бир басымдуу орган болуш керек да булчу. Ошонун чечиминде жазылып калган, бул жерде штраф айтып өтпөдүңүзбү, штраф салынат депчи, штраф салынчу маселелер келет көбүнчө. Ошону коркпой эле штрафтарды мыйзамдуу түрдө, мыйзамдан тышкары эч кандай чыкпаш керек. Ошондой түрдө салынса, ал жерде жазылган 70% ошол аксакалдар сотуна берилет кайрадан. Бул акча ошол айылдык кеңештин счетуна түшөт акча. Анан ошонун 70%-ин кадимкидей каржылоого берет аксакалдар сотуна. Андан тышкары мына айылдык кеңештерге, шаардык кеңештерге кайрылса, булардын каржылоосун, ошолорду бир отурган жерин камсыздап берүү, мына ГОВДга чейин ошол жабырлан арыз берген тараптын баарын тең камсыз кылып берүү, анын ишин аткаруу, бүт бардыгы тең мыйзам түрүндө болуш керек. Мен да ушунча айтып коеюн, бул жагына 2019 жылы жаңы кодекстер кирбеди эле. Ошо жаңы кодекстен аксакалдар соту түшүп калганда себеби деген уголовный кодекске булар катышпай калган. Катышпаган себеби булар дагы ошо штраф дагы алынбай калганда, негизи булардын максаты эки тарапты жараштыруу. Анан эң эле аягында самый карательный неме дегени штраф салуу да. Бирок булар штраф салганга бир-эки эле мындай бир жылда ушундай иштер чыгат да, булар көп деле штраф салбайт. Азыркы жаңы мыйзам боюнча административный штраф болуп атпайбы? Азыр сүйлөшө кетсем, айыл өкмөттөр өздөрү булардан сурайт экен, протоколду кантип түзүш керек, кантип штраф салабыз деп. Ошол штрафты мен ойлойм аксакалдар сотуна эле берип койсо жакшы болмок. Анткени айыл өкмөттүн өзүнүн жумуштары деле көп, чын айтканда. Анан жакында эле мен төрагасы менен сүйлөштүм, РОВДдун төрагасы менен. Чындыктан мындай айтып келатсак, бир следовательге 50 иш түшөт экен.
элементарно физически ал следователь 50 ишти карап чыга албайт экен. Ошонун арасынан мындай таңдап отуруп бир 10 ишти алып калат, калган иштер жаап салат экен. Жапканда бул элдин укугу да бузулуп атпайбы? Алар каяка барат? Ошон үчүн биз азыр ушу жаңы мыйзам боюнча жылдырып атабыз да, кайра баягы булар карап аткан статьяларын аксакалдар сотуна эле берип коюп, ана майда чүйдө бул уголовный иш боюнча да булар жараштырууга да, мыйзам чегинде адамды жөн камакка алып коюшу да мүмкүн, анын тагдыры да бузулат. А булар болсо профилактический жумуш аткарат, анан булар эки тарапты жараштырат, ушундай максат менен жүрүшөт да. Айтбай Карыбаев мырза, сизге берейин суроону. Түп районунун арал айылынан келдиңиз. Анан сизде аксакалдар сотунун бүгүнкү күндөгү абалы, деңгээли кандай болуп жатат? Сиздер чыгарган чечимдин бүгүнкү күндө күчү аткарылып жатабы? Мен айта турган болсом, арал айыл өкмөттөн келдим. Бизде 5 айыл бар да, 5 айылдын ичинде мен Долонеген айылынан аксакалдар бизде 3 эле киши турбуз да. 3 киши мен төрагасымын. Биз ошо ар бир айылда 3төн 4төн мындай шайланганда биздин айылда 3-өө. Себеби бизде мындайда 3 ата бар да, 3 ата деп коебуз. Эми ошону Бекжан, Эркесары, Озоназар, Бапа деп коет. Себеби биз 3өөдөн 3төн шайланып калдык да. Себеби тиги жакта бир өдүлдүү иштер болсо мен ага тартпай деп баарыбыз туура чечип коебуз да. Эми биздин жана жогоруда айтканда биздин ишибиз эмне суроого жараша. Биз жанагыдай эле айткандай азыр жаз келип мал жайтка кирип, бирөөнүн малы жоголуп, аны издешип, анын үстүнө үй бүлөлүк иштер боюнча да көп карадык быйыл. 3-4 арыз кирди, аны карадык, кагаздарын протокол түзүлгөн, чечимдер чыгарылып, ар бирине иш кылып жараштыруу маселесин жүргүздүк. Бизде анча деле чатак иш деле болуп кеткен жок, бирок анча эл болгондой болот экен. Бирөөнүн үй бүлөлүк иштерге дагы үй бүлөсүнө доо кетирип албайлы деген дагы учур болот экен. Мисалы диге сиз мындай кылыңыз деп биз айта албайбыз. Бирок кеңешибизди беребиз. Берип ошого жараштырып койгонго көп жардамыбыз тийди деп аталат. Азыр суроону кийинки суроону Замира Токторбековна сизге берейин. Ушул аксакалдар сотуна мүчөнү канча жаштан баштап ушулга мүчө боло алышат? Азыркы бул эски мыйзам боюнча 50 жаштан үйдө да. Бирок жаңы мыйзамга биз киргизели деп атабыз. Возраст кача 55 жаштан үйдө болсун, анан ограничение коюш керек дегенче. Себеби Роза Отунбаеванын проекти боюнча 28 жаштагы адамдар кирип атыптыр, 90 жашка чейин иштешет экен. Эми чындыктан мындай карасак 28 жаштагы адам бул аксакал эмес да. Туурабы? Анан кийин 90 жаштагы аксакал ооба, анын жашы уже карып калды, аны баары тең сыйлашат, аны менен кеңешет, неметет. Бирок көпчүлүк жерде баягы 70тен ашкандан кийин кулак укпай калат, көзү көрбөй калат, кээ бирөөлөр инсульт болуп неметет, анан болбой эле иштей беришет да. Ошон үчүн ушу тараптан бир ограничение койсокпу деген талап коюп атабыз да. Ошол анан Роза Отунбаеванын проекти боюнча дагы айтып атат, мисалы там айыл өкмөттөн сүйлөшсө кандай болот, жаштар деле көпчүлүк эмне үчүн жаштарды киргизбейсиңер деген маселе болуп атат да. Анткени мен мына жогорку кеңеште иштеп атып, мен жашым кичине жашыраак 45 жашта болуп, анан мен сүйлөсөм, ай сен кой турчу, тиги сен жогорку кеңештеги өзүң немеңди маселеңди чечип алчы деп коет, аксакалды угалы депчи. Ушундай суроолор көп болду дейт. Анан кийин аксакалдар негизи айылдан шайланганда эң мындай авторитеттүү, өзүнүн айылын билген, анан судимость жок, соттолбогон бир татыктуу бир адамдар шайлайт да ушул жерден. Анан мен ошон үчүн айылдагылар өзүнүн аксакалдар сотторунун мындай айткан чечимдерине баш ийеткен. Анан булар чечим чыгарганда булар өздөрү убакыт берет экен ошо чечимди аткарууга. Аткарбаса анда ошо утуп алган адам
өзүнүн арызы менен районный сотко барып тиги жанагы принудительное исполнение деп коет, исполнительный лист алып, анан кийин дальше судоисполнитель аткарат. Мындан тышкары булар дагы тиги районный соттун немелерине жардам берип атпайбы? Көп эле майда чүйдө мына айылда жер маселе, үй талаш, мындай семейный немелер деп коет, уруш талаштар деп булар көпчүлүк неме. Ушул жерден суроо пайда болот да, Аксакалдар сотунун бүгүнкү күндөгү күчү деңгээли кандай? Майда чүйдө жанагындай маселелерден сырткары бир олуттуу дагы бир маселелерди чечип, ушундай бир өзлөрүнүн орду бүгүнкү күндө булардын чечими. Булар биздин жанагы жалаң мыйзам жагынан эмес, салт жагынан да карашат да. Мисалы бул Руза Утунбаевалар дагы жакында болуп аткан окуя, жана Чүй область боюнча уккандырсыңар, жана интернетте чыкпады, бир бала ошону эле айтып келатабыз. Негизи ошол жерден Аксакалдар соту чечим чыгарганда зордуктанган баланын үй бүлөсүн чыгарсын деп айылдагы тиги кыз тараптын баардыгы көтөрүлүптүр да. Анан Аксакалдар соту 3 күн ичинде ошо чечимди чыгарып бериштир. Чыгарганга ооба мыйзамга туура келбейт эгер мындай карасак, бирок булардын өзүнүн мыйзамы бар да, салт жагына. Анан булардын эң максаты эки тарапты жараштыруу. Булар жарашпагандан кийин, конечно, эки тарап мындай уже эмоцияга келип, тиги милициянын немелерин баарын талкалаштыр, тиги зоруктаган баланын үй бүлөсүнө келип, үйүн бензин менен куюштур. Анан кийин булар эгер андай чечим чыгарбаса, андан да көп неме чыкмак да, үйүн өрттөмөк, бирөөнү өлтүрмөк, ошону ограничение кылыш үчүн булар ушундай чечимге келишти да. Анан ушул жерден тоже суроолор көп жаралды да, булар Аксакалдар соту мыйзамсыз эле чыгара берет турбайбы деп. Жок, булардын эң максаты эки тарапты жараштыруу. Азыркы жаңы мыйзам менен дагы бул Токмокто дагы Дунган менен кыргыз жана шофер, таксист экөө уруша кетип, Дунган өз тараптагы айылдагылардын баарын көтөрүп, кыргыздар өз тараптар болуп, ошо тоже неметкенде Аксакалдар соту чыгып, ошону токтотушкан. Ушундайларга Аксакалдар соттор аябай керектүү неме да, бирок мунусу мыйзамга жазылбай калган. Ошон үчүн жаңы мыйзамга киргизели деп атабыз. Себеби деген на уровне межнациональной почве дегенде булар укугу бар жараштырганга депчи. Себеби деген булар сотко барганда, сот пока регистрация кылганча, анын караганы да жылдап өтөт. Көпчүлүк чыдабайт агачы. Ошон үчүн булардын караган иштери булар бачым карайт. Анан кийин көпчүлүк ошо жараштырат булар элдерди. Анан булар да бекер карашат, госпошлина төлөбөйт буларга. Ошо Жаркынбай Шамиев мырза, сиз да айтпадыңызбы, ушу изилдөөнүн жыйынтыгы менен биздин Бөкөнбаев айылынын Аксакалдар сотуна баа берилди депчи. Анан бүгүнкү күндө сиздерде жергиликтүү бийлик тарабынан бирге иштешкениңер, анан айылдагы ошо сиздердин аймактардагы маселелер башка аймактарга салыштырмалуу кандай болуп жатат? Айырмачылыктар, мисалы, сиздердеги көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн баардыгын эле Аксакалдар соту чечип коет деп айтууга болобу, чечип коет дегенге? Жок. Эми бул мындай да, бизге только арыз менен кайрылышат да. Ошол арызды почти 99% чечилет. Биздин чечимибиз сөзсүз аткарылат да. Кээ бирлери эле аткарылбай албаса, аткарылбагандарын аны сотко жөнөтөбүз. Берки аткарбай атат деп жанагы айтып кетпеди, ошол райондук сотко барып кайрылып, анан ошол менен алар туура чечим болуп, эгер эме болсо, биздин чечим туура чыкса, анда жанагы аткаруу баракчасын берип туруп, аткартып эме болуп берет. Эгер бизде кичине туура эмесирээк жактары болуп калса, анда отказ берет да. Булардын мыйзамы, мен кошумча айтайын, булардын мыйзамы боюнча такталганда кайсы суроолор менен, кайсы маселе менен кайрылса болот деген. Айылда көпчүлүк ошо жер маселе менен, жана мен айтып кетпедим, анан үй талаш, шаарда болсо жанагы кошуна менен урушуп кеткен, анан жанагы затоп деген ушундайлар менен кайрылышат да. Анан мурунтан булар уголовный иш боюнча да караган болчу, жанагы по мелким хулиганство, аны муну дегендерденчи. Азыр аларды алып салды деп атпаймынбы.
ушундай немелерди карайсың. Азыр эми жана аласа бересилер, биринен карызга алышып бербей коюшкан. Азыр эми айылда мал менен жан сакташат да. Чабандарга жана мал баккандарга мал кошуп беришет. Анан анысынан кем болуп калат. Же болбосо акчасын төлөбөй коюшат. Ушундай чыр-чатактар көп. Анан эми ошолорду чечип ассоциациядан келген айткым келет да. Биздин чындыгында көп нерсебиз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Жанагыдай кураторлор келип бизге бир мындай окуу болобу же мындай чогултуп бир күн жарым күн дегенде сүйлөшүп кеткен учурлар болсо деген суроо. Ооба, ушул жерден ушул сөздөрдү аксакалдар сотун сиз башында айттыңыз, Замира Токторбековна, окутууларды жүргүзөбүз, маселелерди чечебиз, айлык акы төлөө боюнча деп, анан ушу окуу курстары канчалык деңгээлде керек ушу аксакалдар сотунун мүчөлөрүнө? Шаар боюнча 4 район бар го, 4 райондон 4 куратор бар, 4 районный соттон. Анан кийин ар бир бизде шаар боюнча 48 сот аксакалдар бар. Алардын мүчөлөрү 270тен ашык да. Анан эми бир райондо мисалы 12, бир райондо 7 сот аксакалдар көпчүлүк төрайым төрагаларын окутат. Ошондо районный сот 7 кишини эле окута бербей, биз график түзөлү деп атабыз. Анан программасын түзүп, Верховный соттон утверждение алып, анан кийин мисалы кварталда бир жолу бир район келип ошо аксакалдар сотунун баарын, 4 райондун баарын чогултуп окутуп берсе, ошондой эле тиги региондордо деле ошолорду уюштурса болот да. Анан мындан тышкары ушу жанагы кураторлордун немесин көбөйтөлү деп атабыз. Себеби деген жана булар чыгарган чечимдерин ошолор карап берсин да, туура чыгарыштыбы, туура эмеспи. Эгер буларга арызданып келсе, районный сотко тиги аксакалдар сотунун чечими туура эмес чыгып келди, обязательно бир тарап неметет да, келип арызданат. Анан кийин ошону именно ошо кураторлор карап берсе туурабы жокпу. Анан мыйзам боюнча булардын эгер туура эмес чечим болсо кайрып берет экен. Бул туура эмес. Азыр районный сот мисалы туура эмес чечим чыгарса, дальше апелляция болот, тиги городской сотко берет. Анан районный сот анысы деле загружены бүгүнкү күндөчү. Булар деле караганы менен алар өздөрү загружены. Ошон үчүн булардын апелляциясын да караш керек да, каяка туура келет. Районныйга же тиги городскойго бергени туура. Мен ойлойм, городскойго бергени эле туура го деп, себеби районный өзү деле загружены. Анан кайра эле тиги аксакалдар сотко өзүнүн чечимин кайрып берсе, булар өзүнүн чечимин кайра өздөрү немете албайт да, буза албайт да. Туура. Акылсайра Кадыралиевна, сизге суроо берейин. Аймактар деп калбадык балан. Биздин Кара Кол шаарында дагы ушул маселе, ошо аксакалдар сотунун бүгүнкү күндөгү акыбалы, деңгээли туурасында дагы өзүңүздүн оюңузду билдирсеңиз. Биздин Кара Кол шаарында да көп жылдан бери ошо аксакалдар соту бар. Негизинде булар дагы жогоруда айтып өткөндөй 3 жылда бир шайланат да аксакалдар соту. Ошолорго деген ушул жана Роза Тумбаеванын демилгеси, проектиси менен изилденгендей буларга проекти керек. Азыр айтып бербедикпи? 3 жылда шайланып отурган адам сразу эле мыйзамды билип келбейт. Биздин жанакы улуттук, биздин ата бабабыздан калган каада салт ушу соттоо менен гана чектелбестен ушу мыйзамды да жакшы билиш керек да. Кандай кылыш керек, документти каяка сактайт, ал документтер мисалы үчүн азыр жогоруда айтып өтпөдүкпү? Эгерде аксакалдар сотунун чечими туура эмес болсо, сотко кайрылууга укугу бар. Булардын кадимкидей эле сотко кайрылат. Анан сиз айтып атпайсызбы, азыр райондуктан шаарга депчи? Жок, ар бир жер өзүнө эле кайрыла берет. Район, селолор районго, шаардыктар шаардыктарга кайрылат деген мыйзамда бар да. Эми өзгөртүү жүргүзүлүп калса, балким Загружинскка карата болуп калышы мүмкүн. Анан ошол аксакалдар сотуна шайланган адамдарды окутуу керек. Кадимкидей мыйзамды билүү керек. Анан жана возраст дебедикпи? Пенсионный возраст туура болот. Пенсияга чыккан аял, эркек, анан бизде мында кызматта иштеп жүргөн, алгылыктуу, элге сөзү өткөн, авторитеттүү деп коебуз. Ошо кадыр барктуу, чынчыл, мындай өмүр бою таза иштеген адамдар шайланыш керек ал жерде. Ошонун сөзүн уга турган. Анан ошентсе да ошолорду окутуу керек да. Мына проектти сиз эми жогору жактан ассоциациядан келдиңиз. Ушуну колго алып, ушул аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн баарын окууга проектти тартыш керек да.
ошо мамлекеттин күчүн көрүп атабыз. Мамлекетти өнүктүрүүгө акчабыз жетпей атканда, муну ошо USAID болобу, чет мамлекеттик ушул проектлер тартып окутуу керек. Менин айтарым дегеним ушул эми. Ошо USAID-тин укук булагы долбоору сот системасынын ачык айкындуулугун жогорулатуу деп атпайбызбы? Анан ушул негизги максаты аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүн жана учурдагы абалына баа берүү деп жатабыз да. Анан ушул долбоордун негизинде дагы мындан ары дагы жылыштар кандай болот экен? Натыйжа берет бекен ушу изилдөөнү жүргүзүү менен максаттары туурасында айтып берсеңиз, сиз уже. Роза Отунбаеванын отчету боюнча биз дагы ошо иштеп атабыз. Азыр ушуларды мыйзам боюнча көп эле кемчиликтер бар деп атпаймынбы? Ошо кемчиликтердин баарын карап, бул отчеттун негизинде. Анан бул жерде мындай болуп атат да, конституция боюнча буларга каражат киргизген. Бирок булар как общественный орган болуп аларды ала албайт экен. Ошон үчүн жаңы мыйзам өтпөй жатат. 5 жолу правительствого өткөрүштү, 5 жолу кайра кайтып беришти. Анан Минюсттар болсо айтат, булардын статусун өзгөртүш керек. Чындыктан булардын статусун өзгөртүш керек. Эми бул конституцияда местное самоуправление киргиздик, каражат киргиздик. Эми статусун карап бергиле, булар каражат алыш керек. Бүгүнкү күнү адам булар деле сотторго окшоп өзүнүн убакыттарын бөлүп атышат, келип атышат, баягы сотка менен сүйлөшүп атышат, чечим чыгарып атышат. Жеңилдөө өкмөткө көп эле жардам берип атышат. Анан булардын да немесин караш керек да. Себеби деген булардыкы мына бул киши каражат алып атыптыр, бул киши жок. Бул киши сыйлык алып атыптыр, бул киши аны укканда жок. Ошон үчүн ар кайсы айылда, ар кайсы региондордо ар кандай экен да. Ошон үчүн баарын бириктирип эле бир эле твердый ставка коюп, буларгачы төрагаларына, төрайымдарына, мүчөлөрүнө дагы. Андан тышкары көп эле маселе бар. Мисалы биз жанагы жаш боюнча да чыгарып атабыз. 50 жаш болбойт депчи, 50 жашта адам иштеп атат. Анан булар деген кворум болуш керек да. Булар 3 кишиден кем болбош керек. Булар айтып атат, биз үчөөбүз эле шайландык дейт. Бирөө ооруп калса, 2 киши карай албайт. Булар айтып атат, биз 5өөбүз дейт. 5өөдөн 2 жок болуп калса, үчөө эле караганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошо аксакалдар сотунан бизде азыр Бөкөнбаевден, анан Арал айылынан келип атпайбы? Сиздерден өзүңүздөрдөн дагы пикирлериңиздерди угуп кетели. Кандай дагы аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүн жогорулатуу боюнча дагы кандай сунуштарды айтат элеңиздер? Эми бул сунуш айтсак, негизи биздикинде мен жакшы эле деп мактана алам да. Негизги бөлөк региондордогу аксакалдар соту ушулардын иштери жакшы болбой, анан булар арыздарды кээде көчөдөн эле мынтип эле урушуп мантип тиги экөөнү жараштырып коебуз дейт. Мындай жазган бир кагаздары жок, иштемеси жок, ушундай угуп калабыз кээде. Анан аркы айылдардан бизге келип, кандай кыласыңар, кандай жанагы биздин иш кагаздарыбызды көрүп, биз кандай чечим чыгарсак болот, силердин жанагы книга регистрация арыздарды кандай кыласыңар, кандай тартипте карайсыңар деген мааниде бизден келип мындай советтер сурап алып турат. Анан биз айтып, ушундай момундай деп баарын көрсөтүп, баарын айтып берип турабыз аларга. Жакшы. Анан эми баардык эле региондордо ушундай бир айтып атпайбыз, жана ушуларды бир мындай окутсак, чогултуп туруп болот эле деп. Анан жакшы эле болот эле, баарын тең мындай уровендери көтөрүлүп, жана мыйзамды жакшы түшүнүп, эл менен кандай сүйлөштү, кандай чечим чыгарышты баары жакшы билип алса, бул жакшы эле болот. Мен айтайын деген мына айтып атпайсыңарбы? Сөз эле биз сыр-сатактын ичинде жүрбөшүбүз керек экен да. Сөз жанагыдай акыл насаат айтуу, айыл өкмөттө ушундай иштер болсо ага дагы чакырылабыз, барабыз. Анда дагы биз ордубуз бар. Аксакал сиз сүйлөп коюңуз, тиги аксакалдар сотунан келиптир деп сөз беришет. Жанагы айткандай сөз эле сыр-сатак эмес, жакшы жагына дагы барабыз. Айылдын ынтымагын бекемдөөдө да бул аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн, төрагаларынын кошкон салымы зор экен да. Сиздердин кошумча айтып коеюн, 2019 жылы мен немеге барып келдим, Голландияга аксакалдар сотторунун
иши боюнча презентациягачы. Ал жакта Голландияны билесиңер, жалаң шаар юриспруденция ар бир өлкөдөн келишкен, Африка, Америка, тиги немеден баштап Испания, Италиялар. Анан көрсө Кыргызстан боюнча биз жалгыз эле экенбиз да, ошо мыйзам чегинде караган, анан кийин салт боюнча караган. Мисалы Азербайжанда жалаң эле салт боюнча эле карайт экен. Германияда мен менен спикер болуп чыккан, ал мировой судья экен, ал өкмөткө кирет экен да. Анан жалгыз эле Кыргызстанда ушундай аксакалдар соту бар деп таң калып атышат. Анан бизден обмен опытын алып өткөндө жана Римден келген бир киши. Азыр Казакстандан биздин мыйзамыбызга ылайыктап, алар деле ошо аксакалдар сотун түзөлү деп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин мамлекет ошо көңүл буруп, аксакалдардын сотунун деңгээлин өйдө көтөрсө, жардам берсе, бул биздин жаңы мыйзамыбызга жок дегенде жылдырып мындай жардам берсе жакшы болмок да. Сиздердин убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерде мындан ары дагы ийгиликтери боло берсин. Дайыма ошондой өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди билдирип, мындан ары дагы биздин Түз эфирде мейманы болосуңар деп ишенемин. Урматтуу катышуучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү күндөгү аксакалдар сотунун ишмердүүлүгү туурасындагы Түз эфирге күбө болдуңуздар. Бүгүн бизге алыстан бери дагы биздин катышуучулар келди. Меймандарыбыз дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Ысык көл облусундагы аялдар кеңешинин төрайымы Жумабекова Акылсайра Кадыралиевна, ошондой эле Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы аксакалдар сотунун мүчөсү Шамиев Жаркынбай мырза, ошондой эле аксакалдар сотунун ассоциациясынын төрайымы Мамакеева Замира Токторбековна жана Түп районунун Арал айыл аймагынын аксакалдар сотунун төрагасы Айтбай Карбаев. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми Ысык көл ТВнын мындан аркы көрсөтүүлөр улантылат. Биздин канал менен бирге калыңыздар.